Сиздин мурдакы бир эмелериңизди угуп калдым эле. Убакыт жок депчи, эгер убакыт болсо мына көбүрөөк жазат элем депчи, анан карантинде көп эле убакыт болду болуш керек. Ошол учурда мындай жазганга, жетишкенге убакытты үнөмдөгөнгө жетише алдыңызбы? Karantin убагында адегенде сүйүнүп атканбыз. Кудай буюрса рас болду. Ишке барбайбыз. Мен Алато Каражагач айылында турам да. Короо жайыбыз менен өз окуятыбызды кыла беребиз деп. Бирок тилекке каршы ошол кезде ооруп калдым да мен дагы аялым менен экөөбүз тең ооруп калып. Анан 16 күн Воронцовкада жаттым. Ошол жерде врачтар тикесинен тик туруп айыктырышсаларга ыраазычылык билдирип койушум керек. Ошол мени айыктырган врачты көргүм келет да кайрачы. Элиза деген врач куратологияда. Маскадан көргөн жокпуз да алардычы. Кандай адамдар бизди дарылады, маскачан жүрөт. Айтканда космонавттардай болушу элечи. Анан мындай живой кандай адам болду экен барып ыраазычылык билдирип койгум келет да. Мен эфирден пайдаланып ушул Элиза деген ошол врачка ыраазычылык билдирип коюшум керек. Жакшы. Анан Куан деген байке ошол бизди сактап калды десек болот да. Анан Анжеликага да чоң рахмат айтып коюшум керек. Анткени мен ошол Анжелика ошо куратологияга алып барып берген жанагы кислороддук аппарат менен күнү түнү ошонун аппараттары жатып анан чыгып келдим да. Эгер ал аппарат болбогондо, балким азыр болот белем, болбойт белем деген суроодо эң оор болуп түшүптүрмүн да. Кийин айтышты мен чыгып атканда биздин бөлүмдөгү Эң катуу сиз болгон экенсиз. Эң катуусу сиз болчусуз деп айтышпайт да барганда сизди жакшы болуп кетесиз деп эле мактап атышкан көрсө. Катуу болгон экенсиз. Биз да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык врачтарга, ошондой эле волонтерлорго жабырды айтып кетпеңизби, ошолордун деми менен дагы эли ушул учурда элдин мындай ынтымагын билет экенсиң да. Болгон күчүн жумшашат экен, биз ыраазычылык билдирет. Ошол кезде мындай жакшы акыбарыңды сурап койгон адамды эле мындай көзүң эмне жүрөгүңө жакшы болуп калат экен. Менин бир студентим Төрөбек деген ошол жатканда агай эмне жардам керек? Мен жана волонтерлорду нары бери ташып жүрөм дейт да машина мененчи. Анан менде мүмкүнчүлүк бар, эмне дары керек, жетпей атат, эмне керек болсо айтыңыз деп чалып койгон эле ыраазы болуп калдым. Ай рахмат, баары эле бар келип атат. Анан ошентип сурап койгон ыраазымын депчи. Ушул адамдын көңүлүн сурап койгон дагы ошондой кезде абдан. Ошол жатканымды мен оору жуктуруп алганды көрдүм түшүмдөчү. Түшүмдө көрдүм. Анан аялыма айттым, мага жукту депчи. Анткени ушул албарысты баскан сыяктуу кылып эле жатып калдым уйкусунун ортосунда. Анан эшиктен жанагындай кийинген маскалатчан бирөө келип турган мага укол сайып салды да. Мен эч кыймылдай албай эле сайып салды. Анан чыгып кетип ойгонуп кеттим. Айттым, мага жукту депчи. Ошондо эле катуу башталды да. Анан ошол жатканда дагы түшүмдө адегенде айтканда кыйналып аткам. Анан кийин ушу айгарымды билгискен түштөр кирип өлбөй калдым деп айттым бир күнү. Буюрса баары жакшы болот деп чыгармалар жазыла берет.